Арыбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы белгилүү кыргыз таануучу коомдук ишмер Мелис Мураталиевди баарлашууга чакырган элек. Бүгүн биз буга чейин президент Садыр Жапаров козгогон таштанды, көрүстөн жана башка орчундуу маселелер боюнча кеп козгойбуз. Арыбаңыз Мелис мырза, студиябызга кош келипсиз. Бар болуңуз. Коомчулук сизди баягы кыргыздын каада салты, үйп адаттары, коомдогу көйгөйлүү маселелер боюнча орчундуу демилгелерди көтөрүп жүргөн адам катары жакшы билишет. Өлкө башчыбыз президент Садыр Жапаров көрүстөндөрдө темир коргондорду, бетондон чоң эстеликтерди коюу шариятка да туура келбегендигин, кыргыз каада салтында да андай жоктугун баса белгилеп өттү да. Анан ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Ушул туурабы? Илгери ата-бабаларыбыз маркумдарды узаткандан кийин көрүстөндөрдү кандай белгилешчү эле? Тилекке каршы акыркы учурда, акыркы мезгилдерде мындай бир көңүлгө аларлык көйгөйгө айланып баратат. Себеби баягы жашыруун эмес, баарына белгилүү, азыр айылдарда эски көрүстөн, жаңы көрүстөн деген түшүнүктөр пайда болду. Себеби баягы жашоо уланат, адам төрөлөт, өлөт, бул дүйнөдөн өтөт дегенден анан сүйөк узатканда биз атайын көрүстөндөрдү улам жер тартыш болгон үчүн бир жерди белгилеп коюп, аны бекитип, жаңы көрүстөн ачып, ошондой менен алектенип атабыз. Анан замандын талабында азыр эмнегедир сиз белгилеп өткөндөй темирден, таштан, бетондон, кирпичтен деп коелучу, ошондой бир бекем бышык материалдар менен эстелик күмбөздөрдү тургузуп, анан ошентип тургузуп койгондон кийин мындай ойлонуп көрсөк, бул материалдар көпкө чейин мындай бузулбай, урабай турат да. Бери дегенде бир кылым болбосо бир 2-3 кылымга чейин жүрүп өтүшү мүмкүн. Өзгөчө таштар, анан темирлер. Анан мунун өзү кайсы бир деңгээлде туура эмес го деп, мисалы мен жеке оюмда ушундай бар да. Негизинен көчмөнчүлүк жашоодо өмүр сүргөн кыргыздар жанагы сүйөк узаткандан кийин күмбөз тургузган күндө дагы табигый мындай белгилүү бир убакытта жер менен жер болуп кете турган, же болбосо кайра калганда жок болуп кете турган материалдарды колдонуп чыккан. Мисалы жөн эле чопо топурактан эле күмбөз тургузуп чыккан, же болбосо жыгачтан. Мына жыгачтан болобу же чопо топурактан болобу, ошондон тургузулган күмбөз же кандай болбосун, ошондой коргон болгон күндө дагы ал бир ашып кетсе, бир 100 жыл же 150 жылда ашып кетсе, барып кайра өзүнөн өзү табигый түрдө баягы жан чачын, шамал, борон болот, ар кандай табигый бир таасирин алда, табиғаттын таасири алында өзү менен өзү, жер менен жер болуп кайра калыбына келет экен. Анан ошентип барып, баягы кайсы жерде көмүстөн, кайсы жерде мүрзө бар экенин билинбей эле калыш экен. А бүгүнкү учурда ошонун баары жанагындай темир таш менен коргонуп, таш менен тургузулуп, ошентип жасалып атпайбы жанагы күмбөздөр? Аны ойлонуп көрсөк, бир 2-3 кылым жөн эле турат ал. А 2-3 кылымдан кийин ал өзүнөн өзү да жок болуп кетпейт, тура берет дагы. Анан ошол жер, көрүстөн болгон жер, ошол ойдон кол тийгис болуп калат да, же болбосо эч ким же мал дарылабайт, киши дарылабайт да, ошол менен өзүнөн өзү жерди мындай тиричилик, турмуш тиричилик жүргүзгөнгө жерди тарыта берет да. Анан жашоо токтобойт да. Улам кийинки көрүстөн, улам жаңы көрүстөн боло берсе, ошондой жүрүп отура берсе, анда келечекте бизде айдоо дагы, жайыт дагы жер калбай калышы мүмкүн деген чүнөкөй мындай логикалык негизде ошондой бир ойго келесиң да. Анан ушунун өзү туура эмес го деп ойлойм да. Ушундай азыркы замандын талабында жана антип таш эстелик орнотуп, темирден коргон салып дегенибиз вообще туура эмес окшойт. Эми бул мындай суроо туулушу мүмкүн. Бул кайдан келген? Башка элдин маданиятыбы же эмне болду деген суроо болушу мүмкүн. Өткөндө мага бирөө мындай суроо берди да, бул кыргыздын тарыхында ошондой болду беле? Таш эстелик тургузган жана башка деп. Анан бул жагын ойлонуп көргөндө, мисалы тарыхый өңүттөн караганда бизде балбал деген түшүнүк бар. Анан таш жазуулар бар эле да. Илимде эпитафия деп коет. Ошо таш эстеликтерде атайын ошол маркумга карата, өтүп кеткен кишиге карата арналган бир тексттер деп коелучу, ыр түрүндө саптар ошентип ташка чегилип жазылган учурлар болгон. Эгерде тагыраак айтканда, басымдуу көпчүлүгү ошол маданият биздин доордун 5-кылымынан бир 10-кылымга чейин бул өтө абдан бир өнүккөн мезгил болгон экен да. Мисалы бул Энисей доору деп коебуз, Алтай доору дейбиз. Мына ошол мезгилдерде
ушул күнгө чейин сакталып турат. Ошол адамдардын баягы көрсөмдөрү же мүрзөлөрдүн жанында ошондой таш, балбал таштар, анан жана таш эстеликтер. Биринчиден балбал таштын анын мааниси бөлөк. Ал жерде ташка адамдын элесин келтирет. Ал жерде жазуу болбошу да мүмкүн. Негизинен адамдын элеси чегилет. Ал эми таш эстеликтерин жана жазуу эстеликтерине келгенде, эпитафия деп коет илимде. Ал жерде кадимкилер ташка ошо өлгөн адамга арнап бир анын өмүр тажрыймалын, кыскача ким болгонун, кандай адам экенин ошентип чегип калтырган эстеликтер бар. Мисалы ошол эле Барсбек Каганга арналган эпитафия бар. Болгондо да алар жөн эмес, ыр түрүндө. Мунун баары кыргызга таандык экени азыр илим далилдеп атат. Бир кызык маалымат. Азыр биздин Кадыралы Коңкобаев, Нурдин Усеев деген окумуштуулар, ошо бирөөсү устаты, бирөөсү шакирти болуп, түркология жаатында абдан бир чоң илимий эмгектерди арнашат. Булардын азыр чыгарган байыркы кыргыз таш эстелигиндеги жазуу таш эстеликтеринин азыр сөзмө сөз айта албайм, ошол атласын чыгарып атышат да. Таш эстеликтер боюнча атлас. Анан алардын илимий изилдөөлөрүнүн негизинде 700дөн ашыгыраак ушундай таш жазуулар бар экен. Ошол доорго таандык болгон 5-кылымдан 10-кылымга чейин. Ошонун баардыгы карап көрсөк бир гана кыргыз эмес, ал жерде негизинен 4 элге таандык таш эстеликтер. Кыргыздарга, көк түрктөргө, уйгурларга, анан түргөчтөргө. Ошо 700дүн ичинен 400дөн ашыгыраак кыргызга таандык, калган 300гө жакыны башка улуттардыкы, ошол эле көк түрк, уйгурларга же түргөчтөргө дейт. Басымдуулугу кыргыздыкы дейт. Анан ошол демек кыргызда бул илгертен бери салттуу түшүнүк катары болсо керек деген ой бар, негиз бар. Бирок ошондой болгон күндө дагы бул массалык түрдө болгон эмес да. Себеби ошол жазууларды иликтеп карап көрсөк, көбүнесе кагандарга, кол башчыларга, элчилерге, же болбосо мындай көрүнүктүү, мындай бир олуттуу эмгек арнаган, элдин жүгүн көтөргөн, мындай бир элдин тагдырын чечкен адамдарга арналып ошондой эстеликтер тургузулуп, анан жөн эле эстелик эмес, ал жерде жазуу чегилип, ал кишинин таржымалы мындай бир тарыхы, же болбосо анын кылган эмгеги эскерилет да. Мен ойлойм, бул мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш болушу мүмкүн. Себеби көрүнүктүү адамдарга ошондой бир эстелик тургузуу, бул мындай ар бир тирүү жанга мындай кымбат баалуу түшүнүк катары орун алып келсе керек жашоодочу. Анан адам баласынын жашоосунда эң орчундуу 2 окуя. Бул кайсы окуялар? Бул адамдын төрөлүшү, бул жашоого келип, анан бул жашоодон узап кетиши. Анан ушул 2 окуяга байланыштуу салттар абдан туруктуу болот. Негизинен өзгөрбөйт дейт да. Эгер деле өзгөрүлсө, анда бүттү. Анда бул улут өзүнүн улуттугун жоготот деген түшүнүк эмнегедир мындай илимий чөйрөдө ошондой пикир бар да. Анан ошону ойлонуп көрсөм, мен да иликтеп көрдүм, кыргыздыкы ошол чындап эле ошол өзгөрүлбөй келатабы ушул салты, же баары бир мындай бир дин болобу, же башка бир түшүнүктөр, замандын агымы, замандын өзүнүн бир талаптары болот, ошонун таасири менен балким өзгөрүлүп кеттиби, балким биз азыр такыр эле башкача болуп калдыкпы деген ой келет да, баягы тирүү адам болгондон кийин. Өзгөчө азыркы көрүнүштү карап көрсөк, мына таш эстелик жана темирден, тигинден, мындан кирпичтен салып атабыз, чындап эле өзгөрүлүп кеттикпи деген ой келет да. Бирок мындай терең талдап көрсөк, негизги эреже салт өзгөрүлбөптүр. Болгону гана ошонун бир салт менен кошо жүргөн каада деген түшүнүк, ошого көбүрөөк басым кылып коюптурбуз да. Анан ошону көбүрөөк маани берип, салт деле бар орунда. Бирок акыркы мезгилде биз салтка маани бербей, түшүнбөй, аны экинчи же үчүнчү орунга коюп, кээ бир учурда андан баш тарткан учурлар да пайда болуптур. Бул эң өкүнүчтүү нерсе. Мен ошондон сөз козгогум келип атат. Жөнөкөй эле суроо. Кыргыздын салты боюнча бала жаңы төрөлгөндө эмне кылабыз кыргыздар? Ушу күнү да аткарабыз биз ошону. Анан адам өлгөндө эң биринчи эмне кылабыз? Оппа окшош. Экөөнүн эрежелери, салттары негизинен окшош. Аталыштар гана бөлөк. Адам жаңы төрөлгөндө, бала ымырка төрөлгөндө кыргыздар сүйүнчү айтат. Адам өлгөндө эмне кылабыз? Угузабыз, кабар айтабыз. Экөөнүн мааниси бир. Экөөнүнө тең кабар маалымат билдирүү да.
Сүйүнчүдө бул жакшы кабар, сүйүнүчтүү кабар, жакшылык, баш кошулду. Биз баягы башыбызга баш кошулуп өсүп атабыз деген жакшы нерсе. Бул жашоонун келиши, жаңылануу деген мааниде. Бул сүйүнчү. Ким менен бөлүшөт кыргыз сүйүнчүн? Жакын туугандары менен. Бүгүн биз жакын туугандары деп чектеп калдык. Мурун ким менен бул жашоодо тааныштыгы бар болсо, ким менен алака мамилеси болсо, баарына кабар айтчу экен, сүйүнчүнө. Анан бир нерсени байкап жүрөсүздөр, турмушта өзгөчө мына азыркы учурларда деп коелучу. Жакшылык кабары, сүйүнчү кабары менен бөлүшпөй койсо, адам биз кыргыздар таарынбайт экенбиз анча-мынча. Ал эми жаманчылык болуп, жанантип жакындары, таанышы, тууганы кимиси болбосун өтүп кетсе, ошондон кабардар болбой калса, демек кабар угузбаса ага, анда таарынабыз. Көчмөнчүлүк жашоодо биз кыргыздар негизинен баягы жамааттык жашоо болгон да. Уруу болуп, жамааттык жашоо. Азыр отурукташкан жашоодо, отурукташкан жашоо образында биз индивидуализмди биринчи орунга койдук. Жекеликти. Жеке адамдын өзүнүн орду, жашоосу, өзүнүн кыялы, өзүнүн укугу дегенге чейин бардык да, мына өзү бүттү. Индивидуализм. Биринчи өзүмдү ойлойм, анан калганын ойлойм деген. Көчмөнчүлүк жашоодо андай мүмкүн эмес болчу. Көчмөнчүлүк жашоодо сөзсүз түрдө жамааттык принцип болгон. Бага кыргыздын сөзү өзү айтып турат. Элге берсин, эл ичинде бизге берсин дейт. Эл эмне дейт, эл укпасын деген түшүнүктөрдүн баары бул жеке адам ким болбосун, кары жаш, улуу кичүү, аял эркек болбосун, эмне гана болбосун, жашоосунда бардык нерсе эл менен эсептешилет деген сөз. Демек биз эл менен бүтүндүктө жашаганбыз. Ошол бүтүндүктү сактап, андан ары бекемдеп жашоону улантыш үчүн сөзсүз түрдө коомдо эмне иш болбосун, ошонун баары эл менен макулдашуу же болбосо эл менен кабарлашып турган. Эгерде бирөөнө жанагынтип баягы көз чарып балалуу болуп атса бирөө, бир үй бүлө, сүйүнчү кабарды баарына айтчу. Себеби ал кыргыздын түшүнүндө, мисалы мен балалуу болсом, бул бала менин эле башыма баш кошулган жок, жалпы кыргыздын башына баш кошулду. Себеби биз жамааттык жашоодо бири-бирибизге таянып, баягы көптү көрсө көл болот деген сөз, ошондон да жалгыз даракта кой болбойт деген ошол да, ырыс алды ынтымак деген философиянын баары келип туруп эле элдүүлүккө такалат. Ынтымак, биримдик болбосо сен туруштук бере албайсың жогу. Табигый кырсыкка туруштук бере албайсың. Демек көптүн күчү көп деген сөз. Ошол принципти улам жашоо турмушта тиричиликте сакташ үчүн жанагындай кандай эмне жаңылык болбосо ошонун баары кабардар болуп, баары ошону тең көтөрүшкөн. Жакшылык болсо, сүйүнүч болсо ошонун баары тең көтөрүшкөн, жаманчылык болсо да тең көтөрүп көрүшкөн. Кабар айтуунун милдети, салт, эрежеси эмне үчүн керек дегенде, ошол сен ким менен бул жашоодо алакаң, мамилең, байланышың болсо, жаманчылык, жакшылыгы менен бөлүшкөн сайын ошол ынтымак беримдигин бекемдей берет. Мамилең ысый берет, жылуулук мындай. Улам күчтөнө берет да. Демек кабар айтуу ошол. Биз ошо кабар айткандын мааниси ошондо деп түшүнүшүбүз керек. Анан бул башка логикада негизде да түшүндүрүлөт. Мисалы көчмөнчүлүк жашоодо, жоокерчилик заманда биздин катарыбызда ким бар, канча бар, саныбызды да билишибиз керек. Катарыбызды да билишибиз керек. Канчасы жарамдуу, жарамсыз. Канчасы жого жарамдуу, канчасы жарамсыз. Канчасы үй иштерине, тиричилик иштерине жарайт, канчасы мисалы согушка аттанганга даяр деп ошол эсеп так болуш керек. Азыркы заманда баары кагазга катталат атпайбы? Илгери ошонун баары күнүмдүк тиричиликке атайын бир кызматты бөлбөй, сен санакты жүргүз дебей эле, ушундай ынтымактын күчү менен эле той аштарда ошонун баары билинчү. Кабар алышып беришип атып билебиз. Бунун башына баш кошулуптур. Дагы бир балалуу болуптур, эркек балалуу болуптур, же кыздуу болуптур деген түшүнүк менен билебиз. Баланчада келечекте өсүп турат мына кийин жоокерлер даяр деген сыяктуу. Ушунун баары турмуштук муктаждыктан келген. Анан ошондон отуруп, анан белгилүү бир эреже, бул салт болуп калыптырат. Каадасы болсо, анын ошол салтты аткаруудагы анын мүмкүнчүлүгү, дарамети, анын аброю, адамдын ошо коомдо ээлеген ордуна жараша. Мисалы, эгерде белгилүү инсан болсо, бүтүн элге эмес, бөтөн элдерге да таанымал инсан болсо, анын зыйнатына кантип анан биз элдин баарын чакырбай койбойбуз. Жөнөкөй мисал, Айтматов өлгөндө. Эсиңердеби? Ата бейитке сөөгүн коюп атканда, топурак салганы келген адамдардын санын аныктаганга мүмкүн болгон эмес. Себеби башы ата бейитке жетти сөök менен кошо.
ошо топурак салганы топурак салам деп келген адамдардын аягы филармониядан Бишкектен чыга элек болчу. Бул эмнеден кабар берет? Муну мисалы Айтматовдун үй бүлөсү келип туруп кабар айткан жок да баарына, кел топурак сал. Жок, кыргыздын парзы. Мен ушундай адамга кантип мен топурак салбайм. Бир кыргыз бул дүйнөдөн кош айтышты деген түшүнүк менен мен да кыргызмын деген жүрөгүндө кыргыз деген сезими бар адам атуулдук милдет катары ушуну мен барып бул кишиге топурак салбасам анда мен өзүмдү кечирбейм деген түшүнүк менен барды. Аны эч ким чакырган жок. Барбай койсоң мамилең үзүлүп калат деген түшүнүк жок ал жерде. Бул жерде адамдын өзүнүн ички абери турат. Мисалы Айтматов деген ким? Кыргызды дүйнөгө тааныткан улуу инсан болуп, Айтматов аркылуу дүйнө кыргыздын жашоосун, тиричилигин, салтын, наркын, дели кыргыз деген эл бар экенин билди да, анан бизди ушунчалык кызматы менен кыргызды көкөлөтсө, анан биз ошол Айтматовго жок эле дегенде ошо акыркы сапарга узатканга, топурак салганга да жарабайбызбы деген түшүнүк. Эмне деген философия бул жерде? Милдет парз катары кабылданат. Анан мына бул Айтматовдун каадасы. Анын кадыр баркына жараша анын каадасы ошондой болот. Адамдын санын санаганга мүмкүн болгон эмес, ошончо эл келди. Биз азыр жанагы мамлекеттик мыйзам деңгээлинде да ушул маселени көтөрүп атпайбызбы? Той аштарда адам санын чектейли деп атабыз. Жеке менин түшүнүгүмдө бул мүмкүн эмес. Мен кыргыз таануучуга тарайтам. Кыргыздын дүйнө таанымында, кыргыздын өзүнүн баягы жазылбаган мыйзам эрежелеринде наркында деп коелучу бир сөз менен. Баланча адамдын тоюна же жакшылыгына же жаманчылыгына мынча адам келсин деген чөктөө ал мындай акылга сыйбаган нерсе. Ал адамдын каадасына жараша иш болот. Эгер адамдын бул жашоодо топтогон аброю, кылган кызматы, кадыр баркы абдан зор болсо, анда эл агылат. Аны токтото албайсың. Келбе десең болот. Келбе деген күндө да келет. Каада деген бул өзүнүн дарамет мүмкүнчүлүк деңгээлин көрсөтүү. Салт эмне? Ошол той берип атса, салт элге чакырып элден бата алуу. Өзүнүн жакшылыгы менен бөлүшүү бул салт. Бүгүнкү күндө биз салтка маани бербей, каадага маани берип, биз 300 киши, 500 киши, 700 киши өткөрдүрсөк, кыйын той бериптир дейбиз. Маселе тойдун кыйындыгында эмес. Маселе эмне тойдун дареги да. Мисалы үйлөнүү той болобу, же бир эмне болот, бир юбилей болобу, же кандай той болосун, же үй той болобу, ошол жакшылыгы менен эл менен бөлүшүп атат. Ошо жакшылыгын эл келип батасын берип атат. Мына бул салт, бул эреже, ички ынтымак биримдигин бекемдеп атат. Колуңда жок болсо да, бирок келин алсаң да, колуңда жок болсо да бир үй салып, жаңы бир үйгө кирсең да, кагуу көтөрсөң да, бирок эл менен ошо жакшылыгын бөлүшөсүң да. Чаккан эле бир чөгү чай менен деле той берсе болот. Маселе ошо элдин көңүлүн алуу, элди чакыруу, аралаштыруу. Мына ушул салты. Каадасы ал жанагы көрүнүшү. Анан жанагы элди тыюу дегенде бул жерге эгерде биз салт менен кааданы түшүндүрүп берсек элге, анда эл өзү ойлонот да түшүнөт. Мен ысырап кылбайын. Убал болбосун деп. Анан кайра негизги темадан алыстабайлы. Мисалы жана кабарды айттык, кабар берди. Кыргызда дагы мисалы өтө маанилүү нерсе адамды акыркы сапарга узатып атканда кошок деген түшүнүк бар. Мына бул салт болгон. Бүгүн биз буну мындай формасын эле кармап калдык деп коеюнчу. Маани маңызын түшүнсөк дагы бирок арттырбай атабыз. Кошок деген эмне? Ошол өтүп кеткен адам, бул жашоодон өтүп кеткен адамды акыркы сапарга узатардын алдында, жалпы элдин алдында ал адамдын ким экенин, кандай адам болгонун, бул жашоодо кылган кызматын, айткан акылын, жүргүзгөн ишин, аракетин баарын эчтекесин калтырбай ошо эл алдына ошо ыр сап менен уйкаштырып, ошону элге жеткирип айтуу, анан жоктоп илүү. Ушундай эле, эми жок арабызда. Ушул ишти жасады эле, эми аны ким жасайт? Мындай кычалыш маалда ушундай сөз таап кетчү эле, эми анын ордун ким ээлейт? Ушундай эки элдин башын бириктирип, ынтымакка келтирчү эле, бүгүн анын ишин ким кылат деген сыяктуу аны жоктойт, бирок анын кандай адам экенин ошол жерде арттырат да. Адам деген күнүгө өлө бербейт, бир эле жолу өлөт. Анан акыркы сапарга узатып атканда, аны бүгүн барбай эле коеюн деген болбойт. Барыш керек. Башка ишин калсын. Бүгүн болбосо эртең бүтөт тирүүчүлүктө.
бирок адам өлгөндөн кийин акыркы сапарга узатууну бул баары калат да, бирок бул биринчи орунда болуш керек. Барып узатып коштошуш керек. Анан барганда ошондо кошок кошо отурган адамдар кошок кошо отурат, ошону угуп атып, кандай адам экенин дагы бышыктайт. Анан биротоло биз кимди узатып атабыз, кимди жоготтук деген толук мындай кандай десек түшүнүү болот да. Кошоктун мааниси ошол. Экинчи мааниси өсүп келаткан жаш муунга бул адамдын жашоодогу орду, анын кылган иши, эмгеги, кызматы баарын баалап туруп, анан өсүп келаткан муундарга үлгү катары, өрнөк катары аны көрсөтүү. Анан бирок ошол өтүп кеткен адамдын даражасына, деңгээлине жараша, эгерде ал элдик адам болсо, анда ошол кошоктор барып эмнеге айланат? Барып анан дастанга айланат. Мисалы, Манасты алсак, бүгүнкү күндө биз Манасты дүйнөдө жок теңдешсиз чыгарма деп атабыз. Эпос деп атабыз. Бул дастан кыргызча айтканда. Бул Манастын жаралышынын тарыхы өзү кошоктон башталат. Ушуну көбүбүз маани бербейбиз да. Бул кадимки эле кошок болгон. Манас өткөндө бу дүйнөдөн Манасты жоктоп кошок кошуп атып, анан убакыт жетпей калган, күн жетпей калган, ай жетпей калган. Бир нече айлап айтып отуруп, себеби анын баскан турганы, жасаган эмгеги, кылган иши ушунчалык көп болгон үчүн, ушунчалык мындай айтпай койгонго болбойт дегендей болуп, анан ошону күндөп түндөп айтып атып, кошок кошуп атып. Сүйөктү жашырган күндөн кийин дагы 40 ашына чейин кошок айтылган. 40 ашында да кошок бүтпөй калып, чоң ашына чейин дагы кошок кошуп айтылган. Жанагы романдын ырчы болуп ошентип кошок кошуп айтып отуруп, анан элдин эсинен кетпесин, элдин эсинде калсын, түбөлүккө калсын деп туруп, анан элдер атайлап анан чакырып, баягы кошогуңду кошоп айтчы деп отуруп, анан мындай табигый түрдө анан дастанга айланат. Ошентип жүрүп отуруп, анан Манастын өзүнүн касиети бар, жана башка болуп туруп, анан муундарга касиет кубалап жүрүп отуруп, анан манасчылык өзүнчө бир чоң касиетке айланды да, анан ушул күнгө чейин үзүлбөй келатат. Бул биринчиден ошол Манастын өзүнүн касиетине жараша. Экинчиден анын кылган эмгеги, иши, анын кыргызга жасаган зор кызматы түбөлүк болуп унутулбаганлыгынан улам муундан муунга айтылып келатат. А башы кошок, бул да салт. Сөзүңүзгө алжа ошондо кошокту буга чейин азыркыдай аялдар эле эмес, ошо эркектер да кошок кошкондо. Албетте. Биз бүгүн шарттуу түрдө эле эмнегедир чектеп койдук да, кошокчу десе аялдар болуш керек. Аялдар кошок кошот дейт. Жок. Мисалы, кайра эле адамдын каадасына жараша. Эгерде белгилүү эл башы, баатыр, хан, падыша болсо, эркек киши болсо, анда элге көрүнүктүү, таанымал, ошол деңгээлди ачып бере турган дарамети бар элдик акындар кошок кошчу. Кайра эле алыс барбайлы. Айтматов өлгөндө кошокту ким кошту эле? Эсиңердеби? Элмирбек Иманалиев. Дагы бир маселе. Аны бирөө сурандыбы? Же тапшырма бердиби? Жок. Элмирбек айтты. Анын өзүнүн эскерүүсүндө да бар. Айтматов ушу болсо, кыргызды таанып атса, анан өтүп атса, анан мен комуз алып жүрүп, аталарымдын мурасын кийинки урпактарга өткөрүп берейин деп акындык өнөрүмдү алып жүрсөм, анан Айтматовдун өлгөндө кошокту кошпосом, мен кошпосом, анда ким кошот деп. Чөн эле өзүнүн атуулдук парызы, милдети катары барып туруп анан кошту. Кошкондо да кандай кошту. Мына азыр Элмирбектин ошол Айтматовго кошкон кошогу бул кийин барып анан дастанга айланып кетиши мүмкүн толук. Эгерде ошол дарамети бар акындар ошону андан ары чогулуп кетсе, Айтматовду дастанга айланса болот. Бул илгери ошондой эле болуп дастандар жаралган. Себеби Айтматовдай адамды азыркы замандын талабында андай мүмкүнчүлүктөр көп да. Азыр тасма бар, видеосу бар, кагазга жазылган көп нерсе, аны унутууга мындай мүмкүн эмес дегендей да. А илгерки заманда ошондой адамдардын бул жашоодогу кылган эмгегин, ишин унутпаш үчүн ооздон оозго, ооз-эке ошо төкмөлүккө салып, ошол кошок аркылуу төкмөлүккө салып, анан отуруп дастан чыгып, өзүнчө бир өнөр пайда болгон да. Азыр ошо кошокту кошок эмес жоктообу деп атышпайбы? Экөөнүн айырмасы барбы? Негизи жоктоо да бул. Мазмуну боюнча жоктоо, бирок аталышы кошок. Кошуп айтат деген сөз да. Жана мен башында айтпадымбы? Салт өзгөрүлбөй келатат. Биз түшүнүп түшүнбөй, билип билбей, бирок туура жасап атабыз.
жасап келдик. Акыркы убакта анча мынча бурмалоолор, бузулуулар кете баштады. Мен ошол жөнүндө сөз кылгым келет. Мисалы, сөөктү жерге койгондун өзүнүн бир тартиби бар, эрежеси бар. Кыргыздын салтында. Муну биз түшүнүп-түшүнбөй, билип-билбей аткарып атабыз. Анан көп учурда өзгөчө мен муну баса белгилеп айтайын. Мисалы, биз акыркы 5-6 кылымдан бери ислам дини кабыл алып, мусулман болуп жашап келатабыз эл катары. Мен ислам динине эч каршылыгым жок, бирок исламдын таасири менен биздин кээ бир салттуу түшүнүктөрүбүз 2-чи орунга же 3-чү орунга түшүп, жылып, диний талаптар 1-чи орунга коюлуп калды да. Мен диний талаптын аткарылышына каршы эмесмин, бирок салттын аткарылбай калышына мен каршымын да. Салт аткарылыш керек, тең аткарылыш керек. Дин менен салт бири-бирине жоо эмес. Анан биринин ордун биринин басчу түшүнүк эмес. Бул бири-бирин толуктай турчу түшүнүк. Мисалга айтайын. Шариат боюнча, мисалы ислам дини боюнча, жанагындай жаназа кепинге ороп, жаназа окуу, Куран түшүрүп, муну баардыгыбыз аткарабыз. Мундан эч ким баш тартпайт. Майрам сууга алып жууганы жана башка. Ал туура. А бирок салтты түшүнүк ошол жанагы кошо кошуу, кабар берүү. Бири-бирине каршы жок да, аткарып атабыз. Ошол сыяктуу дагы бир көрүнүш акырында четке кагылбай эле четке жылып баштады түшүнбөстүктөн. Мисалы, кыргыздын салтында сөөккө атайын казанактап койсун. Үйчө деп коелучу, бөлмөчө даярдап туруп, сөөктү ошакка койгондон кийин ал боштук бөлмө кадимкидей. Андагы бою, узун, туурасы өлчөмдөрү бар. Анан оозу кадимкидей ооз казанак. Анан ошол оозун бекитип туруп, анан кайра топурак менен көмөбүз. Ошондо көмгөндөн кийин жердин үстүндө дөң болуп калат. Дөбө болуп калат. Эмне үчүн? Себеби ошол жер астындагы ошол сөөк койгон жерде ошол бөлмөчөдө коюлуп, ошонун боштук турат да. Ошондо топуракты казып алдык да. Ал үйгөндө ал үстүнө дөбө болуп калат. Мына так ушундай түшүнүк биздин доорго чейинки мезгилдерде, көчмөндөрдө, өзгөчө биздин ата-бабаларыбызда ошентип сөөк коюп келген. Муну археологияда дөбө маданияты деп коет. Курганная культура дейт орусча. Курган деп коет, коргон деген маани. Дөбө да болбосо. Азыркыга чейин ошондой дөбө мүрзөлөр бар. Бул баягы илгерки чоң атактуу падышалар дейбизби, баатырларды койгондо дөбө мүрзөлөр аябай чоң болгон. Себеби чоң болгону демек ошончолук кенен казган. Себеби археологдор айтып атат, ошондой мүрзөлөрдү казганда, дөбө мүрзөлөрдү, минген аты кошо, курал жарагы, оокат жайы, керек болсо аялы, балдар менен кошо көмгөн учурлар болгон экен. Эмне себептен ошондой болгонун мен аны билбейм, аны окумуштуулар деле билбейт. Божомолдор бар. Ал жөнүндө талдабай эле коелу. Маселе сөөк койгондо өзүнчө атайын бир бөлмө жасачу экен. Кээ бир учурларда, байыркы учурларда анын баарын ичин арча же каргай жыгаш менен каптап жасачу экен, түшүп калбагадай кылып туруп. Ошого чейин жасачу экен. Анан үстүнө дөбө курган экен. Илимде аны катакомбная культура деген түшүнүк да бар. Катакомба деген сөз ушу боштук, бөлмө деген сөз. Дагы ошонун үлгүсү ушул күнгө чейин уланып келатат. Бирок акыркы мезгилде кээ бир дейин десең, уже көп эле айылдарда мындай който баштаптыр. Баягы анын кереги жок, ал татаал экен, көп убакытты алат. Мүрзө казыш оңой эмес деп, оор болот экен имиш. Ошондон качып, кичинекей эле мындай чуңкур казып туруп, капталга коюп туруп, сөөк баткыдай кылып туруп, анан көм салып атат. Мындайча айтканда, бул кыргыздык эмес бул. Бул кайсы элдик экен билбейм, мен айта албайм, баягы адашпаш үчүн айтпай эле коеюн кайсы элдик экен. Ошол бирок кыргыздык эмес. Ошентип сөөк кое баштады. Бул ошо биз салтыбыздан кетип атканыбыз. Муну кечиресиз, ушу айрым эле белгилүү журналисттер жакында маселе кылып көтөрүп чыгышты. Ушундай кылып көмсөк, жер үнөм болот деп айтылчпайбы? Жерди үнөмдөш үчүнчү таш менен темирден эстелик койбосок эле жер үнөмдөлөт. Ал эми сөөктү жашырууда өзүнө тиешелүү болгон эми ашып кетсе, бир биягы узуну 2 метр, биягы 1 метр. Андан көп үнөм болбойт. Туура эмес түшүнүк да бул. Ушинтип жарча кылып туруп такай эле, мындай эле сөөктү жашырып коюш эле маселе, бул маселе эмес менимче. Бул ошол сөөккө каратылган урмат-сыйдын белгиси да, атайын билимче. Бул миңдеген жылдар бою ошентип сөөк коюп келгенбиз, дагы деле коюп атабыз. Азыркылар жана жеңилдикке качып ошондой кылып атат. Мен ушуну баса белгилеп айткым келип атат, бул биздин салтта жок нерсе. Эми экинчи маселе. Өзүнүн тартиби бар сөөктү жашаганда. Кыргыз кай жерде болбосун, кайсыл Кыргызстанда болобу, бөлөк жерге болобу, эгер кыргыз болсо, анда сөөк койгондо белгилүү тартиби коет. Ошол жайгаштыруусу деп коеюнчу. Сөзсүз түрдө башы түндүккө карайт.
буту түштүккө карайт. Чалкасынан жаткырат дагы жүзүн бетин коелчу күн батышка буруп коет. Ошондой тартиппен коет. Муну эркектер жакшы билет, себеби эркектер киргизип, эркектер кызакты оозун бекитип, анан көмөктө аял кишилер барбайт. Анан ушул тартип илгертен бери келатат, азыр деле бар. Анан карасаң бул эмне десе, биз көп учурда мындай болуп калдык да, биз сөөк коюп атканда негизги ошол иш-чарада коелу, эми ошол мындай расмесин биз молдого тапшырып коебуз. Молдо билет эмес. Молдо айтат, молдонун айткандай жасайбыз. Мындай кыл, тигиндей кыл дейт. Молдо ол дин менен келген түшүнүк. Ал кийин эле келди. Молдонун негизги жанагы кепинге орогону, майрам суга алып кепинге ороп, анан тиги жаназа окуганы, талил айтканы ал маселе жок. Андан биз эч ким талашпайт. Молдо жетет. Бирок сөөктү коюу жана мүрзөнү казуу бул молдолорго тиешеси жок. Бул кыргыздын салтында илгертен эле бар эле. Анан ошо тескерисинче кээ бир учурда ошо молдокелер же салтты билбеген үчүн жанагындай туура эместикке барат. Мындай эле көрсөңөр болот дегенге чейин барат. Кээ бир учурда. Баарын айтпайм, бирок кээ бир ушундай. Кээ бир молдолор билет. Жок, салтта илгертен бери ушундай болгон, ушундай коебуз дейт. Кадимкидей казанагын казып. Ал андай болсо жакшы. Билбегендер өзгөчө жаш молдолор. Андан кабары жок. Жанагынтип эптеп эле жеңилдикке качырып эле эптеп эле көмүп салабыз дейт. Мусулманчылыкта талабы боюнча адам өлгөндөн кийин ам баягы өзүнүн талап шарты бар. Антип жаназа окуган, тиги бул кепинге ороп койгон, ал баары бар. Анан ошо сөөк коюу тартибине келгенде аларда мындай нерсе бар экен. Сөзсүз түрдө ушундай жайгашыш керек деген талап жок экен. Анан эгерде шарты болсо дейт, анда буту менен Меккеде коебуз го кыбыланы. Кыбыланы буту менен тептирет экен. Мен ушуга келгенде таң калдым. Бизде мен эсимде, кыбылага теппей, төшөк салып жатканда да кыбыланы тептирбей салгыла деп айтат го. Азыр кийинки учурда. Сөөк койгондо мусулманчылыкта, исламда буту менен кыбыланы тептирет экен. Анан эмнеге деп мындай таң калдым да. Көрсө алардын түшүнүгүндө мындай экен. Мекке бул исламдын борбору. Жанагы кара таш турбайбы ошол жерде. Ошол жерге баары келип сыйынатын, Меккенин очо чордондо колчу борбору. Анан ислам эле эмес, кайсы дин болбосун негизи бир эле максат бар, ал элге жайылыш керек. Ислам деле ошол принципти карманат. Исламдын борбору Мекке болгондон кийин динди жайылыш керек да, анан мусулман динин кабыл алган, ислам динин кабыл алган мусулман адам өтүп кеткенден кийин ошол кайсы жерде жашаса, ошол жерде сөөк коюп атканда буту менен Меккеге тептирип койсо, бул мындай символ, белги экен да. Борбору тиякта, ошол жактан тебинип жүрүп отуруп, биякты көздөй жылып атат ислам, өнүгүп атат деген сөз. Багытты көрсөтөт. Буту менен тиякты борборду тебинип атат да, башы тиякты карап атат. Демек, ошол жакты баштанып, багыт кетип атат, ислам жайылып атат деген түшүнүк. Логика бар. Логика бар экен. Анан бирок, эгер ошол эрежени карасаң, ошол исламдын шарты менен эгер туура келсе, шарты келбесе андай эмес, каалагандай кое бергиле, жердин ыңгайына жараша дейт. Бирок шарты келсе ошондой койсо болот дейт. Кыргызда аны карабайт. Кыргыз бир эле талап эрежени коет. Башы түндүккө, буту түштүккө. Жүзү күн батышка бурат. Кыбыла дейин десең, жок, кыбыла эмес, күн батыш экен. Себеби кыбыла дини түшүнүк, ал кечере келди, салыштырмалуу. Ушундай тартип менен биздин доорго чейин, ислам дини пайда болгонго чейин эле ушинтип коюп келген экен. Эми суроо жаралат. Эмне үчүн түндүктү? Түндүктө эмне бар? Эмне үчүн түндүктү баштантат? Бул чоң суроо экен. Ушуну айтканга, ушунун жандырмагын тапканда мен дагы бир нерсени айткым келип атат. Мен бала кезде өзүм укканымды айтайын, анан кийин сураштырып изилдесем ошондой экен. Бизде мындай да, мен шаарда төрөлүп өскөм, шаарда кабат үйлөрдө эле жашап жүрдүм бала кезде. Анан айылдан чоң апам, же болбосо тайнамдар келип калчу. Келгенде эми түнөйт албетте. Анан мен эмнегедир ушу тайнемден көп угуп калдым. Тайнем раматылык айтчу да. Кечинде баягы төшөк салгандан келгенде апам айтат да. Ай кыз, төшөктү салып айланайын, кутту тептире көрбө деп айтчу да. Ошентип айтчу. Сиз укчу белеңер ошол сөздү? Кутту деп угуп калыптырбыз. Кутту теппегендей кылып туруп төшөк сал дечү да. Кут тарап же кут деп койчу да. Анан эмне бул эмне деп, анан мен кичинекей, мен эсимде апам төшөк салат, анан кызыгып койсом, ал эмне кут деген десе. Мен кут деген, мындай кут деген түшүнүктү билебиз да, бирок кут тарап, кутту тептирбе дегенде кайсы жакта экен кут деп ойлойсуң да. Анан апам мен орус тилдүү экенимди билип, мен ал убакта орусча сүйлөшүм, анан карап туруп, север деп койчу. Түндүк. Кут түндүктө деп койчу. Географиялык багыт. Эмне үчүн, эмне бар аякта десем. Билбейм, ишил түндүктө деп койчу. Ал түшүнгөнү боюнча. Анан ойлонуп көрдүм, анан жандырмаган таптым.
Юдахиндин сөзүндө кут жылдыз деген бар, кут тарап деген бар. Кут тарап деген ошол түндүк, кут жылдыз деген кайсыл жылдыз? Түндүктө бир жылдыз бар. Ошону кут жылдыз дейт экен кыргыздар. Чолпон жылдыз эмес? Жок, чолпон түндүктө эмес. Чолпон биринчиден туруктуу эмес, ал айланып жүрөт. А бир жылдыз, жөнөкөйлөтүп айтайын, астрономиялык билим бул дагы. Түнкү асманда караганда бүт жылдыздар жайнайт, мелкидейт. Анан мезгилдин өтүшү менен алар бир жерде турбайт, баары кыймылдайт, айланат. Бир гана жылдыз козголбой ордунда бекем турат. Ошол түндүк тарапта. Ошону кыргыздар алтын казык дейт. Орусча северная полярная звезда деп коет. Полярная. Жер дагы, жердин огу ошол түндүк, ошол жылдызга карата, жердин огу ошол жылдызга түздөнөт дагы, жер айланат, бирок ошол жылдызды баягы огуна түзөлөт да. Башка ааламдагы жылдыздардын баары ошол бир жылдызды бирдей аралыкта айланып жылып отурат, белгилүү тартипте. Анан кыргыздар ошол жылдызды алтын казык деп атап койгон себеби мен түшүндүм. Алтын деген кымбат баалуу деген мааниде, мындай жөнөкөй эмес деген. Казык деген бул кадимки эле жана малдын казыгы болот го. Мисалы казык кагып туруп биз аркандайбыз го, жылкыны. Анан аркандын уздугуна жараша жылкы тегеренип чимирип жүрөт казыкты, бирок ары кетпейт. Бирдей аралыкта. Ошол сыңарындай бардык жылдыздар белгилүү бир аралыкта ошол бир эле жылдызга байлангансып тегеренип айланып жүрөт. Тигил казык болуп атпайбы бир мааниде. Ошол эле алтын казыктын экинчи мааниси кыргыздар кут жылдыз дейт экен. Эмне үчүн? Себеби кыргыздын түшүнүгүндө бул ааламдын борбору ошол жылдыз. Бүт аалам ошону түздөнөт. Баарын ыраатка тартипке келтирген ошол жылдыз. Ааламдын куту ошол экен. Кут жылдызы ошол экен дейт. Кут деген бул жашоонун башаты, башталышы, бардык нерсе кутка байланыштуу. Мисалы, кут түшкөндө өсөт, жанданат, жаңыланат деген сөз. Башына баш кошулат, кел болот. Кут кетсе жаман баары кетет, ыдырайт кетет, өлөт деген сөз. Адамдын кут качыптыр дегенде бүттү, адам соодасы бүттү деген сөз. Жашоосу токтоду деген сөз. Демек кут бул башталыш, башат бул өзөк деген мааниде. Анан кут жылдыз деген маани ошол экен. Кут тарап дегенде ошо түндүк экен. Бул биздин фольклордо, чыгармачылыкта көп экен, Манаста да бар экен. Эми кайра айланып келсем, адамды акыркы сапарга узатып, сүйөктү жерге коюп атканда дагы башын түздүккө жаздатканы, же болбосо баштантканы. Ошол ааламдын тартибин, иретин кармап турган ошол кут жылдызга түздөп туруп ошого баштантат экен. Демек биздин бабалар бул жашоодо жер бетиндеги тиричилик табият эле эмес, ааламдын борборун, ааламдагы ырааттуулуктун баарын түшүнүп, ошол жер баары бир нерсеге баш ийип, ошол бир тартипте жылып, бир тартипте жашап атканын маңызын түшүнгөндүктөн, адам баласы ким болуптур ааламга? Салыштырмалуу. Биз табияттын бир бөлүгүбүз. Табият ааламдын бир бөлүгү. Демек ошол ааламдын мыйзамына баш ийбен кимге баш ийебиз деп туруп, анан сүйөк түзүп атканда да ошентип кут жылдызга баштантып коет экен. Жада алса сүйөктү дагы ошондой сый менен, ошондой тартип менен биз койгон эл эмне деген даанышман эл. Мунун баары бирөөнүн акыл ойлоп тапканы эмес, ушундай болсучу. Жок, бул жашоого, табиятка, ааламга байкоо жүргүзүп, анын ырааттуулугун түшүнүп, анын мыйзам ченемдүүлүгүн түшүнүп, ошондон кабар алып, ошону түшүнүп билип, өзүнүн жашоо тартибин дагы ошого ылактап, ыктап иштеп чыккандык. Мына салт деген ошол жашоонун эрежеси. Бул жазылбаган, бул мындай сөзсүз түрдө аткарыла турган нерселер. Мына ушунун баары салт. Демек ушундай философияны, ушундай дүйнө таанымды канчалаган миңдеген жылдар бою ошол бул дагы кайсы бир деңгээлде билим да. Ошол билимдерди камтып, ошонун негизинде адам коомунун ичиндеги белгилүү бир тартип эрежелерди иштеп чыгып, аны салт деп атап, ошону карманып жашаган элдин урпагы бүгүн биз, кыргыздар. Бирок биз ошол улуулукту, ошол билимдердин тереңин түшүнбөй, аздан жоготуп, кийин сырттан келген башка замандын талабы менен, башка маданияттын таасири менен келген нерселерге көбүрөөк маани берип, артыкчылык берип, аларды карманып, өзүбүздүн колдо бар алтындын баркына жетпей, ошентип бир адашкан жолдо баскан бир баладай сыяктуу элестетем да өзүбүздү. Анан ошон үчүн канчалык деңгээлде биз өзүбүздүн салт наркыбызды таанып билсек, мен ойлойм, көп маселе чечилет эле. Мелис Казакбаевич, мына жакшы нерселерди айтып өттүңүз. Ошол эле кыргыз эли, ата бабаларыбыз илгертен ошо аалам сырына, жаратылыш менен гармонияда жашоого көп маани беришкен деп айтып өттүңүз.
Анан бирок тилекке каршы акыркы кездерде биз ошо экологиялык маселелерге, тазалык маселелерине көп көңүл бурбай калдык да. Анан кыргыз таануучу катары айтсаңыз, биздин кыргыз ата бабалар илгертен жаратылышка кандай мамиле кылган, табигат менен гармонияда жашоого кандай маани берген? Кыргыздын дүйнө таанымын, тарыхын, басып өткөн жолун, баягы салт сананын наркын билген адам бир нерсени так айта алат да. Кыргыз табияттын бир бөлүгү катары эсептеген өзүн. Адам табиятка ийгилик кыла алган эмес кыргыздар. Табиятка багынып жашаган. Табияттын бир бөлүгү болгон соң, табияттын өзүнүн мыйзамы бар, эрежелери бар. Мына ошого багынып, табият менен журулушуп, ошо сиз айткан гармония дейбизби, же болбосо ошо табият менен журулушкан мындай эр шаркак дейбизби, же болбосо мындай шайкештикте жашаган да. Кыргыз көчмөн да. Жылдын 4 мезгилине жараша журтты которуп, көчүп жүрүп атабыз. Анан ошондо мезгили келип, бир мезгил экинчи мезгилге болуп атканда биз бир журтту таштап экинчи журтка көчөбүз. Ошондо коно турган, бара турган жердин тазалыгын ойлобойм мен. Мен өзүм аркамдан калтыра турган журттун тазалыгын ойлойм. Конгон журтума караганда көчкөн журтум таза болсун дейт. Мен көчүп таштап аткан журтум тазалап туруп анан барып жака барам. Ошондо бул да жөнөкөй эле логика. Мен кайда жүрбөйүн, аркамдан таза болсо, тазалык болсо, аркамдан эчтек бир таштан жок болсо, кайда барбайын, бар жак жерде таза болот. Эгерде мен аркамдан улам таштанды калтыра берсем, анан менде бир маселе жаралат. Кайсы жерде таза жер бар деп. Бүгүн тилекке каршы ошондой болуп калды. Бүгүн мына мен көп байкайм да, мына Бишкектин жогору жагында эки чоң апчыгай бар суу, Аламин менен Аларча. Бишкектин эми баары дебейин бир бөлүгү базар күндөрү, эс алуу күндөрү, дем алыш күндөрү ошака баары умтулат. Себеби шаардын кымгууту, өзүнүн бир ыргагы бар, анан эс алалы, табиятка жакын бололу деп, анысына алыс эмес, жакын бир саатта бара аласың да, барып да шаардын баары ошака толуп алабыз. Эптеп бир таза жерди таап алсак да, ошол жерден сүйүнөбүз. Ой, мояк сонун экен, таза экен, кел ошака отурабыз, эс алабыз дейсиз. Кечке отурабыз да, анан туруп ошактын баарын таштандыларыбызды таштап кайра кетебиз. Ошол менен кийинки келгенде ал жер таза болбой калат. А илгери, мына жана макалда айткандай, биз эмне алганбыз? Конгон журтума караганда көчкөн журтун таза болсун деп, биз аркабыздан эч качан таштанды калтырып жүрбөйбүз, тазалап жүрөбүз. Бул макал жөн макал эмес. А ошондон улам мен кийин баягы изилдеп жүрүп бир нерсеге таң калдым. Мен ошондо таң калдым. Азыр көбүнө деле таң калыштуу болуш керек. Көрсө, Кыргызда сууну ыйык тутуу, жерди ыйык тутуу деген салт болгон экен. Ушул нерсе бүгүн бизде жок. Биз бүгүн бул салтты билбейбиз. Бул салтты карманбайбыз биз. Биз тескерисинче салтты бузуп атабыз. Эми түшүндүрүп берейин, бул эмне деген салт. Мисалы, сууну ыйык тутуу салты бул кайсы жерде болбойлук биз. Мисалы, агын сууга жада калса агын сууга колубузду салып жуубайбыз биз. Жуучу эмеспиз деп коеюнчу биздин ата-бабалар. Мен эсимде улуу кишилер, мына мен чоң атам көргөн жок, чоң апам, тай нелерим, ошолордун мезгилинде деп коеюнчу, алар өтүп кетти. Мына могу Союз эле убакта, 80-жылдарда агын сууга барып туруп колду жуу тиги бу дегенде бизди урушчу, антип жуубагын деп. Кантип жуум дегенде агып аткан сууга барып туруп, мисалы коштоп суу аласың дагы, суудан сырткары туруп жерге жуучу элек. Ушинтип жуугула деп бизди үйрөткөн. Агын сууга деле суунун өзүнө туруп алып туруп кир жууган кыргызды мен көргөн эмесмин, уккан эмесмин. Андай болбойт. Азыр болуп атат. Азыр агын суунун боюна карасаңар, үйдөгү палас килемдин баарын жайып алып туруп, агын суунун боюна, самын суунун кирин баарын кош агызып жууп атат. Биякта бирөө жууп атса, 100 метр ылдыйда экинчиси отуруп кайра жууп атат. Кыргыз эмне болду? Биз билбейм, биз кыргыз болбой калдык. Сууну аябай булгап атабыз биз. Кыргыздын бир эле сөзү бар. Мен бул сөздү биринчи укканымда аябай таң калгам бала кезде. Анан кийин түшүндүм. Кийин эле түшүндүм. Бала кезде айтайын, мен шаардыкмын да кайра эле. Шаардык менен айылдык жашоонун өзгөчөлүктөрү да. Баягы ата-энем мени шаарда жүрүп орус болуп калбасын деп туруп, мектепте баягы каникулга чыкканда дайым айылга жиберчү да. Анан айылга барам. Айылга барсаң айылдык балдар менен жүрөсүң. Баягы шаардык болгон үчүн бизде чоң апам бизди бир жумуш деле жасатчу эмес да. Кой сен колуңан келбейт тиги бу деп турган жумуш деле жок болчу чындап эле. Баягы советтик доор ал кезде жыргал саман.
Анан эртеден кечке балдар менен кошулуп эле ойномойт. Анан балдар кээ бирлери кой жайып жүрөт, кээ бирлери дагы бир баары бир жумуш менен алектенет. Биз деле жөн эле жүрөбүз да. Улам бирөөнө кошулуп коюп, анын бирөөнүн иши менен жүрөбүз. Бизге оюн да. Анан эсимде көп жолу ушундай балдар кой жайып жүрүп, анан алмага барабыз, анан тияка барабыз, талага барабыз дейт. Анан кошулуп аласың, жүрөсүң. Эртең менен чыккан кечке чейин жүрөсүң да. Анан жайдын күнү ысык, чүйдө билесиңер, мен мына Беловскийден болом, Аксудан. Күн ысык, анан чаңкап суу ичкин келет. Анан балдар, айылдык балдар. Жөн эле мындай бир арык суу агып аткан эле талаада эле сугат сууларда, мындай бир суулар агат. Анан ошондо бир сөздү айтып алып жата калып ошол сууну иче берчү да. Анан ошол сөздү угуп мен таң калчумун. Ошол сөздү айтып койсо эле суу тазаланып калат эмеш да. Анан күлчүмүн, балдар эмне болуп атасыздар деп. Ал сөздү билесиңер силер деп. Аккан сууда арам жок деп койчу. Аккан сууда арам жок. Кел, могу таза эле суу деп эле жата калып ичиштү. Мен эсимде, мен карап туруп чочулам. Балдар жок болбойт, карабайсың, бул кир да. Биз эле шаардыктарбыз, биз бөтөлкөдөн таза суу ичебиз, же крандан агызып туруп таза ичебиз да. Анан бир күн чыдайм, эки күн чыдайм, үчүнчү күн чыдабайсың, кошо жата калып ичесиң. Себеби тигилер оорубайт эч кимиси. Баары жакшынакай, күндө эле баары ичип жүрөт, күндө эле жүрөт, анда таза экен чын эле деп анан ичесиң. Анан баягы балалык мүнөз да, баягы ошол сөздү айтып туруп ичесиң да, ошол сөздү айтсаң тим эле бир тазаланып калчу деп болот. Кийин түшүнүп атам. Башкада экен мааниси. Азыр ошол эле айылга барам, азыр ошол эле суу агып атат, иче албайсың. Себеби ошол 80-жылдарда элдин баары бир табиятка ошол салт кылган мамилеси бар экен, ошондо биз салтты кармачу экенбиз. Сууну булгачу эмеспиз. Азыр булгап атабыз. Суу өзгөргөн жок, айыл өзгөргөн жок, эл өзгөргөн жок. Биз мындай көчүп кетип башка бирөө келген жок. Ошол эле эл, бирок баягыдай жок. Биз өзгөрдүк, башка жагына, жаман жагына өзгөрдүк. Биз булгап баштадык, биз тазалыкты сактабай калдык. Аккан сууда арам жок деген сөз кыргыздын түшүнүгүндөчү сууну ыйык тутуу деген салт болсо, бул негизги эреже болсо, кыргыздын акылына да, оюна да келбейт сууну булгайын деген. Жашоодо, табиятта адамдан башка бир да жандык, мал болобу, жапайы жаныбар болобу, ким болбосун, сууну атайын булгабайт, арам кылбайт. Адам эле булгайт. Мал сууну кантип булгайт? Баягы сууну кечип өтүп топурак эле кылып койбосо, мындай атайылап барып туруп ушуну булгайын дебейт. Агаранда адам, биз атайын булгайбыз. Мисалы ошол эле мисалды айтайын. Бишкектин жогору жагындагы Аларча менен Алай-Мүйдүнгө барганда, бир жолу мен болгон көрүнүштү айтайын. Биз барып ушинтип бир жерде эс алып атабыз, үй бүлөсү менен. Капталбыз да, жакында дагы бир жаштар эс алып атыптыр. Көп жыл мурун. Анан баягы кеч кирип калганда, баягы камын пашташты кеткенге деп, мен байкап атам эмне бар экен деп. Анан эчтеке боло электе жаман жакшы көрүшпөй, урушпай этпей эле деп. Анан мен бас барып айттым, балдар, биз эми кыргызбыз, өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн төрүбүз, керемет жер. Кетип атыпсыңар, ушуну аркаңардан таштан таштабай чыйнап кеткиле, орчулук деле кылбаса элек десем. Байке, сонун деп койду. Анан көңүлүм аябай көтөрүлүп сүйүндүм, рас, бир жакшы иш болду деп. Анан кайра келип биз отурабыз, шашпай. Тигилер баардык таштандыларын баарын пакетке салды, баарын тегерен жыйнады, оокаттарын жыйнады, чыгып баштады жолго. Анан бирөөсү барып туруп эки баштыкты жыйнады, алып кетет экен десем, барып туруп аккан сууга ырыт салды. Ырыт салды. Жерди таза сактады, сууну булгады, айырмасы эмне? Азыркы кыргызга баардык нерсени аягына чейин туура айтпаса болбойт экен да. Бияка таштанды таштабагыла дегенибиз менен, бияка да таштаба, сууга да таштаба, колуңа ала кетип, таштанды таштачу жерге алып барып ташта дегенге аргасыз болуп калыптырбыз да. Ушунчалык биз майдаланып кеттибиз. Сөз түшүнбөй калыптырбыз. Сөздүн төркүнүн түшүнбөй калдык. Сөздүн төркүнү эмес, сөздүн өзүн түшүнбөй калдыбыз да. Күйүп кеттим да ошол жерден. Анан кыргызда бир сөз бар. Салт бузулса, эл бузулат дейт. Салт жоголса, эл жоголот деген сөз бар, макал. Бул сөздү угуп туруп, ушу салт ушунчалык күчтүүбү, салт бузулса эл бузулуп калабы деп мындай ойлойсуң да. Чыныгы сөз экен бул. Болгону биз муну түшүнбөй атабыз. Салт деген бул эреже да. Мисалы, сууну ыйык тутуу, жерди ыйык тутуу салтын бузсак, эл бузулат экенбиз. Кандай мааниде? Эл бузулат деген сөз бул жерде бир жандырмагы мындай да, түшүндүрөйүн. Мисалы, бүгүнкү күндө биз салтты мындай эреже десек, мындай бир эме аткарса болот, аткарбай деле койсо болот дегендей да, мындай бирөө үчүн аткаргандай кылабыз да. Мисалы, өзүбүз үчүн, абийирибиз үчүн мындай табият, жашоо, жада калса мына Кудай алдында деле ошо салтты карманалычы деген ой келбейт экен, жок. Агар анда мөөрү басылып кагазга жазылган мыйзам болсо, аны аткарабыз. Себеби аткарбай койсоң жазаланабыз.
айыбын төлөйбүз дегендей. А салтты аткарбай койсо эчтеке болбойт деп ойлойбуз. Бирок тескерисинче салтты аткарбасак жазасын алабыз. Жазасы күчтүү болот. Сууну булгап атабыз. Ошол булганган суу акыр чекер ачып качып кеткен, булганып калган, чирип кеткен, курттап кеткен нерсенин баары сууга атыштап атабыз, агып атат. Анын баары же айдоочуларга сугат болуп кетет, же болбосо мал ичет кайра эле. Мал ооруйт, жанагындай анын этине биз жеп атабыз, ооратабыз. А сугат жеринен өсүп чыккан өсүмдүктөр ошол эле мына алыс болбой эле ошол клубника, малина жана башка нерсе, помидор, бадыраңыз. Базарга түшүп атат, Бишкектин базарына. Сатып алып атабыз. Анан аны жесек, анан бирдеме болуп ууланып кетебиз, анан туура эмес болуп калабыз, ооруп калабыз. Кайра ким күнөөлүү? Адамдын акылында санэпеден базардын ээси, сатуучу күнөөлүү, ошону өндүргөн фермерлер күнөөлүү дейбиз. Жок, күнөөнүн башаты өзүбүздө. Табиятты сууну булгаган адамдарда күнөөнүн бар. Эгер ошону булгабасак, маселе болбойт эле. А кыргыздар ошону салт кылып туткан экен. Сууну жерде уктутуу салт деген. Эмне үчүн? Себеби мындай көрүнүш ал башка таяк болуп бир эмес далай жолу тийсе керек, анан кой, суу булгаганда чатак болот экен. Болбойт экен. Эл бузулат деген сөзчү. Элдин ичиндеги ынтымак биримдиги ыдырайт деген сөз. Салт бузулса эл бузулат деген ошол ынтымак биримдик ыдырайт. Илгери көчмөнчүлүк турмушту мындай салыштырып көрсөк, сууну бойлоп жашачу да негизинен. Анан өйдөкү журт, ылдыйкы журт деген түшүнүк болушу мүмкүн. Өйдөкү журт сууну булгаса, ылдыйкы журтка ал таасир этет. Өйдөкү журт суунун башында турган. Суунун таза булагында турат. Тазалыгынын башатында турат. Ал иче берет тазалык. А бирок булгаса суу ылдый карай кете берет. Ал ойлобой булгашы мүмкүн. Бирок ылдый жактагы журт ошол булганган суудан ичсе оору пайда болот дегенде мындай болот дагы, анан түшүнөт дагы, барып өйдөкү журт менен анан мамилеси бузула баштайт. Талаша баштайт. Анан ошонун баарын көрүп туруп байкайт да, сууну булгаганда бирөө зыян тартат экен. Ал оору бияка да келип бизге жугат. Болбой калды дегенде биз менен жакынлашып, анан мамилебиз бузулат экен. Кой, бул жаман экен. Андан көрө булгабай көрөлүчү десе, чатак жок. Сонун. Бул эреже деп анан ошондон эреже иштеп чыгат. Ошентип анан салт иштеп чыгат. Салт бул турмуш жашоо өзү муктаждап адамды ошого байлап, аргасыздан ошого баш ийтерген бир эрежелер. Анан ошону көрүп туруп, биз эл болсок, бири-бирибиз менен тытышпай, ынтымак биримдикте жашаш үчүн, бири-бирибизге жаманчылык кылбай, ошондой бир тазалыкты, арулукту сакташыбыз керек турбайбы деп туруп, анан ошону табияттан көрүп туруп, ошол агып аткан сууга карата болгон өзүнүн мамилесин бир тартипке келтирсе, ошону жашоосуна күн тартибине киргизип аны салт кылса эле бүттү. Ошол эреже болуп калат. Ошентип анан салт бул негизги жашоо эреже болуп калат дагы. А салтты бузсаң эл бузулат деген сөз ошондон экен. Жер деле ошол табият. Табиятты булгасаң, мисалы жер жайыттарды бүт баары ошонун баары кайра келип өзүңө таяк болуп тиет. Ошонун баарын билип түшүнүп туруп, мисалы журт которгон сайын улам таштанды таштай берсең, аягыңда таза жер калбай калат да, өзүң эле башыңа тийген таяк болот да. Же болбосо ошо таштанды ошол жерден акыр чикир болуп чирип, туура эмес болуп, анан аны кайра адашып бир мал жеп алса, ошондон ууланат да, кайра өзүнө башына таяк тийет да. Ошон үчүн баарын жок кылып тазалачу экен да. Өрттөчүн өртөп, болбосо жерге көмүп, жер менен жерип чирип, жерде жок болуп кетсин деп туруп, ошонун баарын ушундай кылчу экен да. Ушуга далил катары мисалы археологдор археологиялык казууларды жүргүзүп атканда көп нерсени таап аныктап атышпайбы? Мисалы, байыркы мезгилде доорулордо айтып атат. Могул жерде адамдын көрүстөнү, сөөктөрү бар экен дейт. Анан бул жерде мисалы айыл шаар болгон экен деп аныктап атат да, мен дааналап айтпайм, мисалдап айтат да. Анан ошонун этек жеринде, жакта чогорок жерде атайын таштандылар үчүн казылган жер бар дейт. Таштандыларды ошол жака көмчү экен дейт. Жөн эле таштачу эмес экен. Ал жерде көбүнесе ал кезде эмне таштанды? Сөөк, малдын сөөктөрү. Анан эң кызыгы, бул дагы кыргыздарга таандык экенин белгиси ушунда бардык жиликтер чагылган дейт. Кар жилик чагылбайт бүктүн дейт. Мен муну сураштыра көрсөм, бүгүн Кыргыздан бөлөк бир дагы көчмөн элдердин өкүлдөрү, ошол эле казак, монголдор жиликти чагып чучугун жебей калыптыр көбү. Кыргыздар дагы эле чучук чагып, жиликти чагып чучугун жейбиз. А кар жилик чагылбайт. Чагылмак турсун, кар жиликтин жанагы эки сөөктөн турат, ошо экинчи сөөгүн дагы ажыратпайт кыргыздар. А башкалар маани бербей калыптыр.
Илгертен бери ошондой экен. Баардык жиликтер чагылууда кар жилик, койдун кар жиликтери чагылбайт дейт. Бодо же болбосо чоң малдыкы, кара малдыкы бүт чагылат дейт жигиттер. Чагылган кезинен себеби ал бышылгандар ошо сөөктүү жиликтерди 2-3кө бөлөт да. Анан ошонун баары жада калса ошо байыркы доордон бери ошол нерселер бар экени бүгүнгө чейин биз ошол нерсени карманып жашообузда колдонуп келгенибиздин далили ошол да. Бул салт деген бул негизги эрежелер да. Ошонун баары канча кылымдардан, миңдеген жылдардан бери ушуга чейин жетип келип, анан бүгүн биз ошол нерсебизден айрылып калсак, кабарыбыз чок болуп, капарга албай, ой кереги жок, замандын азыр өнүгүш керек, алдыңкы технологияларга умтулуп, эскичилик деп ушул кердер ушул салттардан баш тартсак, анда биз эл болбой калабыз. Эл деген сөзүбүз баягы мындай философиялык мааниде өзүбүздүн нарк салтыбыз менен, ички ынтымак биримдигибиз менен, бири-бирибизге болгон мамилебиз менен эл катары жоюлуп кетебиз. Салт бул элди биринчи эки гана нерсеге иштейт салт. Бул элдин ички ынтымак биримдигин бекемдейт, ички мамилелерин жөнгө салат. Экинчи табият менен болгон байланышты, жашоого болгон ыңгайлуу шартты бекемдеш үчүн иштелген эреже. Азыркы 21 кылымда илим технологиянын заманы деп коюп туруп техникага кызыгып атабыз. Мен каршы эмесмин. Ооба, ошол билимдерди, жаңы ачылыштарды колдонолу, билели, үйрөнөлү. Маселе жок. Бирок өзүбүздүн ким экенибизди, нарк салтыбызды, биздин дүйнө таанымыбызды, маданиятыбызды биз унутпайлык. Ошонубуз менен биз кыргызбыз. Ошонубуз менен биз жанагы миңдеген жылдарды караткан манасыбыз, комузубуз, төкмөлүгүбүз, ошол өнөрлөрүбүз жандуу болуп ушуга чейин сакталып келди. Ошону менен башка улут элдерден айырмаланып атпайбызбы? Ошонун далили катары жөн эле өнөр катындарында эмес, кийим тамак аш менен эмес, биздин ички мазмунубуз деп коелучу мындайча. Аң сезимибиз, жүрүм турум адебибиз менен тутунган салтыбыз бул ошол ички мазмунга кирет да. Демек адебибиз ошондой да. Ой, бул жакшы, бул жаман, бул болот, бул болбойт деп өзүбүздү тыя билгенди да үйрөнүшүбүз керек. Мына ошонун баары бекер эмес да. Эгерде биз ушул жааттан кайра өзөгүбүзгө кайтып, ушуну жашоо тартибине орнотуп алсак, анда Кыргыздын келечеги кең деп мен терең ишенем. Мына учурда сиз баягы жогоруда айтып өткөндөй мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияны жетектеп атасыз. Анан бир интервьюңузда ушу бир кездерде кыргыз тили Кытай империясында баягы эл аралык тил катары колдонулуптур деп айтканыңыз бар экен да. Анан бүгүнкү күндө эмнеге ушу кыргыз тили, эне тилибиз өлкө ичинде жакшы жайылтылбай, жакшы жетиштүү деңгээлде өнүкпөй жатат? Ушунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Биринчиден, мунун себептери бир эмес, бир нече себеби бар деп ойлойм мен түшүнүмдө. Анан кандай десем, биринчиден баштайм. Биринчиси бул биз буга чейинки акыркы 100 жылдык тарыхыбызда биз башка элдин, башка маданияттын таасири алдында өз алдынча эмес, кайсы бир деңгээлде көз каранды жашап келдик. Бул моюнга ала турган чындык. Мен Советтер Союзун жамандабайм. Тагдыр ошондой болду. Биз өз каалаганыбызбы же кандай болду, буйрук башка маселе, бирок баштан өткөн тарых. Анан ошондо дагы кайсы бир деңгээлде улуттук аң сезимге тиешелүү болгон маселелерде биз көз каранды болдук. Биз өз алдынча өзүбүздүн тагдырыбызды чече алган эмеспиз. Улут катары. Москва кандай буйрук этсе, кандай чечим кабыл алса, биз ошону аткарып эле келдик. Бул биринчи себеп. Башка элдин таасири күч болду. Ошол кезде бардыгы орус баягы расмий түрдө интернационализм деген саясат жүргүзүлгөн. Баягы де евро де факто бар го. Де факто эмне болду? Де факто биз орус маданияты, орус тили, орустун салты, бүт эле орустук болуп калды. Анан ал аң сезимге сиңди. Бир себеп ошол. Экинчи себеп, баягы көрөнгөлө уйуткулуу эл дейбиз, байыркы эл дейбиз. Кандай күндө деле ошону жоготуп албай, ошол кезде деле аракет кылып, улуттук кызыкчылыкты көздөгөн кишилер болдугон, бир эмес, көп эле болгон. Бирок ошолордун баары ошо советтик бийлик тараптан репрессияга кабылып, баш алынып, куугунтукталган.
30 жылдардан баштап 38 жылдарга чейин аны жакшы билебиз. Анан элдин каймактары дейбиз, алды дейбиз, элдин билгилери дейбизби, кандай атабайлык эл жакшылары дейбизби, ошонун баарын ошентип нак кыргыздын улуттук кызыкчылыгын, улуттук баалуулуктарын, салт санаасын, манасын баштап ошентип ошону алып чыгып мамлекеттик деңгээлде ошону өркүндөтөбүз деген аракеттердин баары жок кылынгандан кийин эми ошол кыйындар ошентип жанагынтип атылганы атылып, кесилгени кесилип ошентип куугунтукка алынгандан кийин калган эл андан сабак алды да кой болбойт турбай деп анан ошо менен макул болуп ал нерсени токтотуп койдук. Андан кийин бир эмес бир нече муун тарбияланып калыптанып, анан мисалы мына мен деле билем өзүм. Мына мен советтик билимди алган адам катары эсимде. Биз мектепте билим алып атканда кыргыз улут катары, эл катары биз 17-ci кылымдын аягында ушул тоолордун, коктоголотторунда ушундай бир таш доорундагыдай жашаган элдин бир байкуш элдин бири болгонбуз деп бизди ошентип окуткан. Биздин тарыхыбыз жок, маданиятыбыз жок, сабатыбыз жок, жазуубуз жок, эчтекебиз жок болгон. Жөн эле мындай бир тери жамынып алып эле коктоголотто жашаган бир жаныбардан бир аз айырмабыз бар. Ушул сымал бизди ошентип окуткан. Мен эсимде. Азыркыга чейин архивтерде бар. Кыргызды дикокаменный кыргыз деп жазган. Илимде дикокаменный деген терминдин өзү пайда болушу, демек таш доорундагы жапайычылык жашоодогу адамдар деген сөз. Бизди ошондой категорияга киргизип койгон. Анан эң кызыгы, мейли алар киргизишти. Эң кызыгы биз ошого ишенип алдык да. Себеби андан мурун биз кандай болгонубузду, тарыхыбызды, санжырабыздын баарын бизден четтеп, үзүп, ошол байланышты үзүп туруп, муундар менен болгонбайлашты. Анан биз деген аң сезимибизге жаңы нерсени калыптап киргизди. Анан биз советтик адам болобуз дедик. Кыргыз өзүбүздүн эчтекебиз болбогондон кийин тилибиз деле эмне кереги бар дегенсип, анан орус тили, орус маданияты баары артыкчылыктуу болду дагы, ошого басым кылып, өзүбүз ошого ыктыярыбыз менен басым кылып, анан интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү кыргызча сүйлөбөй калганда. Же болбосо өздөрү сүйлөсө да орусчадан кыйналган үчүн балдарын анан оруска көбүрөөк ыктады. Бул тенденция болду, мен билем, мен башынан өткөн, мен көргөм. Анан эгемендүүлүктү алганы мына акыркы 33 жылдан бери. Биз ошону өз алдынча саясат жүргүзгөндө, келечекке карай өзүбүздүн стратегиялык багыттарды аныктаганга дараянепетибиз болбой калды 90-жылдары. Себеби ага чейинки негизги элита дейбизби, ошо башкаруучулар дейбизби, ошо төбөлдөрүбүз баягы союздун калыбы менен келип, аткаруучулук гана жөндөмгө ээ болгон адамдар өз алдынча чечим чыгарып, саясатты аныктап, багытты белгилеп, мындай баш көтөрүп өз алдынча өнүгөбүз деген дарамет болбой калган. Анын катарында тил да ошондой. Анан мына бул бир нече гана мен айтып атам, бул эле эмес, көп эле себептер бар. Мен кээ бирлерин негизгилерин гана айтып атам. Анан дагы бир себеп мына жакында эле ушу кызматка келгене мен бир нерсени таң калдым. Ушуну айтып, ушуну мен токтотоюн. Бир себеп. 89-жылы мына Советтер Союзунун акыркы жылдары деп коелу. 91-жыл урады да мына. Акыркы жылдарында кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алган мыйзам бар. Мыйзамда ал кезде, ошол кезде жагдайды эске алганда эң сонун болгон. Бул сонун мыйзам болгон. Бул саясий эрк болгон, чоң. Андан кийин дагы бир жолу өзгөртүлүп тогулталды ал мыйзам, жаңыртылды. 2004-жылдары мен азыр эсимде жок, дагы бир жаңыртылды. Анан мына былтыр дагы бир жолу жаңыртылып, конституциялык мыйзам деген макам берилди. Анан бир кызык нерсе мен байкаганым, мыйзам турат мамлекеттик тил боюнча. Бирок ошол мыйзам аткарылбаса же бузулса адамдар тарабынан, ошого чара көрүү маселеси каралбаптыр мыйзамдын өзүндө. Демек эреже талап бар. Мындай кыл, жазуу кыргыз, иш кагыздар кыргызча болсун, кыргызча сүйлөсүн, кыргызча билсин, мамлекеттик тилде билсин, жүргүзүлсүн деген талап бар. А бирок ошол талапты аткарбасаң, ошол эле мыйзамда болуш керек да, аткарбасаң анда чарасы болуш керек. Айыппул салыш керек, тинч керек, мыч керек, жөндөш керек дегендей. Ошонусу каралбаптыр. Ошо 33 жылдан бери, ошол 35 жылдан бери мамлекеттик тил макамын алгандан бери кыргыз тилибиз ошол чара маселеси каралбаптыр. Демек мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп,
бузулуп атканы, жаткарылбай атканын андан ары кайра түздөй турган мындай жөнөкөйлөтүп аткан тизгини жок экен дагы. Мыйзамы бар, тизгини жок. Эми биз азыр мына жана айтып атканым, азыр биз чоң саясат жүргүзүп атканда, мисалы тил саясаты дегенде биз негизги мыйзам талаасын бир жөнгө салалы деп атканыбыз, ошол мыйзам талаасында ошол мыйзам турат, эми ошону тил мыйзамын бузуу же аткарбагандыгы үчүн укук бузуулар кодексине атайын бири-бирине кошуп атабыз. Мамлекеттик тил боюнча мыйзам бузулса, анда чарасы мындай болсун. Айыппул болсо айыппул төлөсүн, эскертүү болсо эскертүү болсун, ал белгилүү талап эрежелери менен иштелип чыкты. Анан ошону жөнгө сала турган, атайын көзөмөл боло турган орган болсун деп ошону киргизип атабыз. Мына эгерде ошол ишке ашып калса, анда мыйзам чегинде, мыйзам талаасында анда бул нерсе тизгинделе баштайт дагы. Мен ойлойм, оңдоло баштайт. Себеби буга чейин аракеттер көп болду. Мисалы бир эле мисалды айтайын, жарнама жаатында айтайын. Бишкекте борборунда басып өтсөм, көчөлөрүндө көзгө урунган бардык жарнамалардын дээрлик көпчүлүгү расмий тилде. А мыйзамда турат, бардык тышкы жарнамалар мамлекеттик жана расмий тилде жазылат. Тартиби да бар. Биринчи мамлекеттик тилде, анан расмий тилде. Керек болсо мамлекеттик тилдеги тамгалардын өлчөмү чоңураак, расмий тилдегиси кичирээк болуш керек. Саясат ошондой. Мыйзамда турат, бар болчу. Бирок аткарылбайт. Анан бирөө мисалы жалаң расмий тилде жазды да мамлекеттик тилде жазган жок. Аны карап туруп, мыйзам бузулган турбайбы дейин десең, мыйзамдын негизинде ошого чара көрө албайт экенсиң да. Ошон үчүн 33 жылдан бери ушинтип чайналып келдик. Эң чоң жазасы эле ошону барып сыйрып алып салсак болот. Бул туура эмес, мыйзам буздуң дейт. Бирок ал макул сыйрып салгыла. Эртеси кайра келип коет, эчтеке кыла албайсың. Маселе ошондой болуп келди. Анан бир эле жардама эмес, деле бүт мамлекеттик тил боюнча мыйзамга тиешелүү болгон бардык тармактарда ушундай экен да. Мыйзам талап эрежеси бар, аткарбаса бузса, ага көрө турган чаралар болгон эмес. Мен ойлойм, бул дагы негизги себеп эмес, бир себептердин бири. Эгер бул да кирсе, бардык нерсе мында шайма-шай келиш керек да. Ошонун баары толук кандуулукка жеткириш керек. Мисалы билим берүү тармагында да чоң маселелер бар. Мына билим берүүдө кыскартып айтканда, жөнөкөйлөтүп айтканда 3 тепкич бар билим берүүдө. Адамга билим берүүдө эң башаты бул бала бакчалар, аяктан да билим берилет. Анан мектеп, анан жогорку окуу жай. Анан бул жерде бир кызык маселе бар. 3 баскыч бири-бири менен мындай шайкештиги жок да, байланышы мындай үзүк созук болуп атат да. Түшүндүрөйүн. Бала бакчанын, мисалы Бишкек шаарында эле айтайынчы, бала бакчалардын көпчүлүгү тарбиялоо тили расмий тилде. Статистика боюнча бир 30% мамлекеттик тилде тарбия жүргүзүлөт дейт. 50дөн ашык пайыз эки тилде деп айтылат. Анан бир 10-20га жетпеген 10 канча пайыз расмий тилде дейт. Анан статистиканы карасаң, расмий тилде бир аз эле экен. Негизгиси эки тилде экен, анан бир 30% мамлекеттик тилде жүргүзүлүп атат деп ойлойбуз. А ошол эки тилде жүргүзүлөт деген маселенин ичин карай сүңгүп кирсек, ал жерде негизги тарбия орус тилинде жүргүзүлөт. Жумасына 2 сабак кыргыз тили киргизип коюшкан балдарга. Балага, бала бакчадагы куракта балага жумасына 2 сабак болгондо да кандай 20 мүнөттүк сабак. Бир жумада 40 мүнөт кыргыз тил сабагы өтүлөт экен да, ошону менен биз эки тилде тарбиялап атабыз деген сөз. Бул жөн эле көз боямачылык да, мындайча айтканда. Мен катып айтсам кечирим сурайм, бирок мен үчүн ушундай да. Муну айтпаш керек, эки тилде жүргүзүлүп атат. Бул бир эле тилде жүргүзүлүп атат. Болгону кыргыз тил сабагын киргизип коюптур, болду. Демек, расмий түрдө бизде 70% расмий тилде өтүп атат, 30% мамлекеттик тилде өтүп атат. Бала бакчада. Бала бакчаны бүткөн балдар мектепке барат. Анан мындай да. Жүрөгүндө кыргыз деген сезими бар атуулар, ата-энелер балдары сөзсүз түрдө кыргыз болуш каалайт. Бирок баласы бала бакчадан тили орусча чыгып калган. Анан кыргыз мектепке беребиз балдарыбызды. Кыргыз тилдүү мектепке бергенден кийин тили орусча калыптанган бала мектепке барганда ал жерден тилин калыптандыруу жөнүндө сөз жок, ал жерде билим бериле баштайт. Ал билимди алганга жетише албайт, ал жерде тилин калыптандыра албай атат. Ошондон кыйналып чайналып отуруп 1-2 жыл жаман обара болот да, кыйналат бала. Аны көргөн ата-эне карап туруп баласына боор ортуранан алат да, анан орус тилдүү мектепке берет. Анан жыйынтыгында мындай түшүнүк калыптанат. Кыргыз тилдүү мектептер начар экен деп айтат.
методика начар, окута албайт. Мына мен балам окута албайт, 2 жыл кыйналып кайра орус тилге бердим дейт, орус тилдүү мектепке. Маселе анда эмес, маселе бала бакчада бала жаңыдан тили калыптанып атканда эне тилинде калыптанбай, бөлөк тилде калыптанган үчүн аң сезими калыптанып бүткөндөн кийин кайра мектеп курагында келип туруп, мектептен өзүнүн эне тилин калыптандыруу бул убаракерчилик. Башатынан оңдош керек. Кээ бирлер мектептен убара болсо дагы мейли деп туруп, анан баласын кыйнап туруп кыргызча бүтүрөт да, анан мектепти бүтүргөнү келгенде билими чала, тили чала болуп эптеп бүтөт деп коелучу. Макул. Мүмкүн жакшы бүтөт, мүмкүн, баары эмес, бирок негизгиси ошондой болот. Анан жогорку окуу жайга тапшырганда дагы бир чайналат балдар. Эмне үчүн? Себеби жогорку окуу билимде, жогорку окуу жайларда окутуунун тили 80-90% расмий тилде. Бала кайра чайналат. Кайра орус тилинде билим алып атат дагы, кыргыз тили биякта калат дагы, эки ортодо кайра чайналат да, убара болот дагы, анан аягында адистикти алат, диплом алат да, адис болот, анан мамлекеттик кызматка орношот. Мамлекеттик кызматкер болот. Адистиги боюнча. Анан ал мамлекеттик кызматка келгенде ал жана кесиби орус тилинде калыптанган да, анан мамлекеттик иштикти аткарууда, мамлекеттик кызматта ал орус тилин пайдаланат. Кыргызча иш кагаз жаз десең жаза албайт, кыргызча сүйлө десе сүйлөй албайт. Себеби билими орусча болуп калды да. Анан ушака келгенде кыргыз тил боюнча мамлекеттик улуттук комиссия эмне кылабыз биз? Биз аларды анан төпөштөбүз. Эмне үчүн мамлекеттик кызматкер мамлекеттик тилде сүйлөбөйт деп, анан биз жалаңкыч болуп көрүнөбүз. Себеби бизден сурап атат, тил комиссиясы иштебейт атат. Мына мамлекеттик кызматкерлердин баары орусча. Кыргызча сүйлөй албай атат, анан иш кагаздарын кыргызча жүргүзө албай атат деп бизге анан сөз дейт. А маселе тамырда тиякта жатканы менен көбү түшүнбөй атышат да. Эгер биягын түздөп алсак эле, мына саясат дегендечи, саясат деген жөнөкөйлөтүп айткандачы, техникалык тил менен айтканда технологиясын иштеп чыгыш керек. Жолун түздөш керек. Эгерде бала бакчада баардыгы мамлекеттик тилде тарбияланса, мектептерде мамлекеттик тилде негизги билимди алса, жогорку окуу жайда кесиптик билимди мамлекеттик тилде алса, ал кандай кызматкер болот? Мамлекеттик тилде иш жүргүзө алган, иш кагаздарын да жүргүзө алган, сүйлөй да алган, ой пикирин да жеткизе алган, негизги бардык жагынан төп келген мыкты кызматкер болот эле. Анда тил комиссиясынын зарылдыгы да жоюлат эле. Канчалык деңгээлде анда баарын мындай тизгиндеп же болбосо көзөмөлдөгөнгө зарылдыгы болобу жок болобу чоң суроо болот да. Менин тилегимде, чындап тилегимде, эгерде биз ошол билим берүү жолун, тартибин жөнгө коюп койсок, келечекте мамлекеттик кызматкерлерде мамлекеттик тил боюнча маселе жаралбагыдай кылсак, анда тил комиссиясында эле орду жоюлуш керек. Бул менин мындай стратегиялык мен түшүнүгүм. Албетте азыркы учурда биз аргасызбыз, мажбурбуз ошол мамлекеттик кызматкерлер менен иштегенге. Аларды үйрөткөнгө, тил үйрөтүүгө биз атайын курстарды ачып атабыз, окуу борборубуз бар. Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүдө атайын окуу курстарыбыз бар, окутуп атабыз. Азыр мажбурбуз. Бирок келечекте бир 10-15 жылда балким 5 эле жылда бир кийинки муунду тарбиялап өстүрүп алсак, анда маселе жок болуп, баары өз жай менен, орду менен болот эле. Анда биз ал маселеге кайрылбайт элек. Кыскача жообум ушундай.